Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Учкун мал базарындабыз. Жылкылардын бааларын тартып билип беребиз. Лайк, комментарий коесуздар деген үмүттөбүз. Подписка. Ошентип биз баштайлы. Бул белерде 65 000 кеми бар деп айтып атат. 4-тү, бириси 5-тү тууган деп, экөөнүн жашы бирдей эле деп айтты. Эйсе. Учкун мал базарына бүгүн жылкылар жакшы чыгыптыр. Бул берде кутум эле ошол 65 000 жаккан кеми бар деп айтты. Канчаны тууганын билбейбиз, сатылганбыз дейт. Бир айланып көрсөм, атынан бери. Sen dünya parasını koyupsun sana özün okşat. Ушул beylerde 65 milyon kemi var деп турат. Бооз beylер экен. Бул байталды азыр 46 000 сомго баа болду. Бербей турат. Калтатай. Жазак унаан болот. Бул beylerde эле 65 milyon деп айтат. Жашы бышты экен, жазга жаңасы болот деп. Базарда жылкыдагы малдар кымбат болуп кеткенине таң калып турам. Эне бала ойдар жылкыдан кымбат болуп атат. Экөөнү 70 000 алыптыр, эки тайда. Ургаччы тайлар, калтатай. Уланды 55 000 сомго алыптыр. Байтал. Бул кара байталды 50 000 деп айтты. Бул чоңуну 90 000. Бул чоң beylердин бири экен базардагы. Десе жана өзүнө деле көрүп атса, чоң 90 000 сом деп айтат. Дагы бирөөсү бар, ал 80 000. Bağılıp turgan. Буну 50 000 жаза бышты багылып турган эки ай жем жеген деп эс айтып атат. Байтал баягы эле турар, бул 80 000 дейт. Эси. Бул деле семиз өзүнөр көрүп тургандай. Жабуу жеп алган эмес, бул талгада эле жүргөндөй го. Бул байталды азыр 50 000 сомго багылып атышат. Basket. 50 000 багылып атышат. Байтал. Бул байтал калтатайларды 45 000 сомдон деп эс кармап турат. Наркысын да көрсөтөм азыр. 45 000 сомдон калтатайлар, ургач тайлар. Бул тайды 48 000 сомго болсо сатам дейт. 46 000 сомго бербептир. Калтатай ургачы. Бул жердеги тегеретип турган адамдар айтып турат, аябай жакшы бээ болот дейт. Бунун заммашы дагы мойну дагы жогон экен. Дешежелер жакшы болот. Бул 70 000 кеми бар деп жазга жаңасы болот дедиңизби? Биздин алдыда 58 000 берди, жазга бышты болот. Ат сонун ат экен бирок. 70 000 кеми бар, биздин алдыда 58 000 берсеңиз алайлы деди. Болбойт деп барып. Бул эркектер 27 000 кеми бар деп карап турат. Бул жайык тайлардан. 27 000 кеми бар деп бул тайды карап турат. Бул күзгү тай экен, эркек. Наркысын 27 деп, буну 23 000 биз адашып кетиппиз. Буну 55 000 деп карап турат. Эркек жазга калтатай болот. Бул ат азыр сатылды 65 000 сомго. Кичине берсеңер берирем деп алып сатар алды, үстүнө берсе берет экен. Salam. Salam oğlum.
Бул жерде деле баягы эле нерсе, аттарды ойнотуп бири-бирин салып сынап көрүп атышат. Ауыз. Көк ат. Мына бер жактагысы аябай жакшы экен. Бул 5-5 улактын, чоң улактын аты 106 миң сомго азыр баалдат. 4 асы дейт жазга. Азыр баалдат. 106 миң сом ошол мени турган адам берип атат. Көрүп турсак улактын аты айтат. Мойну да аябай чоң. 106 миң сом оңой акча эмес. 107 миң сом. 107 миң сомдон 110 миңге көтөрүп таштады. Бул атка кызыккандар аябай көп айтат. 110 миң сом. Дагы эле оюн башталып кетти. Бул аттардын оюну. Ушул жерден сынап көрүп топту жарып келген атты көрүп турсаңыз, баягыдан бери топту жарып болот. 100 миң сом экен, 6 асы дейт. 100 миң сом. Жанагы 110 миңге баа болуп аткан. Миң сомго аябай сонун баа болду. Бирок мойнулар дешинен жоон экен, буттары да жоон. Төө куйрук деп айтып атышат. Ошондой болушу мүмкүн. Топту жарып кирген ат 100 миң сом. Бул аты 80 миң сом дейт. Жазга 2 асы болот экен. Бул ат 59 миңге кетти, кара ат. Сатылды 59 миң сомго. Тугандар, ошентип мына базарда саналуу эле аттардын баарын тартып көрсөк деле болот. Мен баарын тартпасак да колдон келишинче тартпак аракет кылдык. Ошентип биз видеону аяктадык. Саламатта калыңыздар. Бизди колдоп, комментарий, лайк коесуздар деген үмүттөмүн.